Кыргызстандын агро-өнөр жай тармагындагы эң маанилүү диалог аянтчыларынын бири Агродиалог 2026 эл аралык форуму быйыл да адистердин, фермерлердин жана инвесторлордун башын бириктирди. 18 февралдан 21 февралга чейин өткөн бул масштабтуу иш-чара тажрыйба алмашуу, инновацияларды талкуулоо жана экспорт мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн профессионалдык платформага айланды. Форумду Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги уюштурду. Форумдун негизги бөлүгү Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин имаратында өттү. Бул жерде дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген эксперттер чогулду. Форумга Катардан, Кытай Эл Республикасынан жана коңшу мамлекеттерден келген адистер катышып, айыл чарбасындагы алдыңкы тажрыйбаларын бөлүштү. Форумдун биринчи күнү өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык багытына арналды. Чемпион фермерлер мастер-класстарды өткөрүп, практикалык ыкмаларын, реалдуу кейстерди, жогорку түшүм алуунун сырларын айтып беришти. Бул сессия катышуучулар арасында чоң кызыгууну жаратты. Жолдошбеков Айдар, агроиндустрия компаниясы, спаржа өсүмдүгүн өстүрөбүз. Орточо эсеп менен акыркы 10 жылдан бери спаржа өсүмдүгү менен иштешебиз. 19 февралда форум мал чарбачылыгы темасына уланды. Бул күнү тармактын алдыңкы өкүлдөрү панелдик талкууга чыгып, натыйжалуу чарба жүргүзүү, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу, заманбап башкаруу ыкмалары тууралуу пикир алышты. Алото жаңы пародасын чыгарып, мына ошол боюнча чемпион болуп келип атабыз. Мына бүгүнкү күндө биздин Алото пародасында 10 миңден ашык кой бар. Биздин порода Галштин Акрис пародасы, бул сүт багытында порода. Бул сүттү көбүрөөк берет, сизге эт бербейт. Орточо алсак, бул деген 23 литрден 25 литрге чейин. Тоо мереносун өстүрүү боюнча чемпион болуп келдик, тандалып. Бул тоо мереносун өстүрүүдө бир топ иш-чараларга катыштык. Ушундай жетишкендиктерге жетишип, эмгегибизди баалап, жетекчилик ушундай чакырып чемпион кылып отурат. Алла ыраазы болсун. Тарыхты жаратыш керек, урматтуу туугандар. Мына карасаңар, Европаларда 1825 жылы биз кооперативди түзгөнбүз деп айтышат. Менин бул чоң атамдын бул фермасы болчу дейт. Ошон үчүн сиздер дагы бүгүнкү күндө кооператив болобу же чарба болобу, ошону жакшынакай регистрация кылып, анткени кийин бар бул тарых болот. Кийин сиздин балаңыз өткөзүп берет аны. Ал балаңыз ана ушул тарыхтын негизинде бул чоң күч болуп калат. Форумдун өзгөчө көңүл бурдурган темаларынын бири кайра иштетүү жана экспорт маселеси болду. Талкууларда дүйнөлүк рынокко чыгуу, кошумча нарк түзүү, эл аралык соодага интеграция маселелери каралды. 4 күнгө созулган эл аралык форумда 100гө чукул презентациялар жасалып, 3000ден ашуун дыйкан фермерлер кызуу талкууга катышып, өз суроолоруна жооп ала алышты. Форумдун алкагында Б2Б аянтчылары уюштурулуп, бетме-бет сүйлөшүүлөргө шарт түзүлдү. Натыйжада өз ара макулдашууларга, меморандумдарга кадамдар ташталды. Бакыт Эргешевич министрибиз жаштарды ушундай аренага алып чыгып атат. Биздин улуу муундардын тажрыйбасы жаштарга өтүп, жаштар илимий нукта иш жүргүзүп, жакшы жетишкендиктерге жетишип аткандарга бул биздин жалпы улуттук чоң жетишкендик деп эсептеймин. Бул жерде айтып кетти, площадка кылып бергиле депчи. Площадка кылып берелик сиздерге. Площадканы эми бул жерде агродиалог дегенде бул жерде эми сиздер түшүнүп атасыңар. Бул жерде негизи чемпиондор өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, башка дыйкандарга маалымат берип атат да. Мына көбү сиздер чыктыңыздар, айттыңыздар, былтыр биз келдик элек, мына ошонун негизинде биз чемпион болдук. Ошон үчүн бул жерде бул площадкадагы мындай чемпиондорго площадка. Агродиалог 2026 Кыргызстандын агрардык секторунда жаңы өнөктөштөрдү түзүүгө, инновацияларды жайылтууга жана экспорт мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган маанилүү кадам болду. Форум айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө багытталган ачык диалог аянтчасы экенин дагы бир жолу далилдеди.